Саламатсыздарбы? Соңғы дүйнөлүк жаңалыктар топтому менен тааныштырып, Нияз Ашматов. Ак Үйдүн билдирүүсүнө караганда, Трамп менен Си Цзиньпин Ирандын өзөктүк куралга ээ болбошу керектиги боюнча макулдашты. Андан тышкары Кытайдын президенти Бейжин Ормуз кысыгын милитаризациялоого жана ал аркылуу транзит үчүн ак алууга каршы экенин ачык айтты, деп белгилейт АКШнын президентинин басма сөз кызматы. АКШ тарап ошондой эле Си Цзиньпин Ормуз кысыгындагы кырдаалга көз карандылыкты азайтуу үчүн көбүрөөк америкалык мунай сатып алууга кызыктар экенин билдиргенин айтты. Дональд Трамп Бейжинде Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин менен жолугушту. АКШнын президентинин сапары ардакты Караулдун коштоосу менен башталды. Андан кийин эки лидердин расмий жолугушуусу өттү. Кытай менен АКШнын туруктуу мамилеси бүткүл дүйнөгө пайда алып келет. Кызматташканда эки тарап тең пайда көрөт. Бири-бирибиз менен тирешкенде эки тарап тең жабыркайт. Сиз менен бирге болуу сыймык. Сиздин досуңуз болуу сыймык. Кытай менен АКШнын ортосундагы мамиле мурдагыдан да жакшы болот. Кытайдын мамлекеттик маалымат каражаттарынын маалыматы боюнча, жабык эшик артында Си шаршемби күнү АКШ менен Кытайдын ортосундагы соода сүйлөшүүлөрү тең салмактуу жана оң натыйжа бергенин айтты. Акыркы сүйлөшүүлөр Трамп менен Си өткөн жылдын октябрь айында макулдашылган соода элдешүүсүн сактоого, ошондой эле сооданы жана инвестицияны жогорулатуунун жаңы жолдорун табууга багытталган. Си ошондой эле Кытай өзүнүкү деп эсептеген өзүн башкарган арал Тайвань маселесин көтөрдү. Ал Трампка Тайвань АКШ менен Кытайдын мамилесиндеги эң маанилүү жана сезимтал маселе экенин айтып, аны туура эмес чечүү чыр-чатак алып келиши мүмкүн экенин эскертти. Соода маселелеринен тышкары Трамп Кытайды жакынкы чыгыштагы жаңжалды токтотуу үчүн АКШ менен келишим түзүүгө, Иранды кысымга алууга үндөйт деп күтүлүүдө. АКШнын мамлекеттик катчысы Марко Рубио Fox News каналына курган маегинде Кытай каатчылыкты чечүүгө жардам берүүгө кызыктар экенин айтты. Ал өлкөнүн көптөгөн кемелери учурда Перс булуңунан кете албай калганын, ал эми дүйнөлүк басаңдоо кытайлык экспортчуларга зыян келтиргенин белгиледи. Трампка Бейжинде Кытай менен бизнес маселелерин чечүүнү каалаган бир нече америкалык жогорку жетекчилер да кошулду. Алардын арасында Илон Маск жана Nvidia компаниясынын башкы директору Йенсен Хуан бар. Трамп Сиге Кытайды АКШга ачуу үчүн кысым көрсөтө турганын билдирди. Дональд Трамп Бейжинге жөнөп бара жатып, вице-президенти Венске каза болгон учурда эмне кылуу керектиги тууралуу көрсөтмөлөр камтылган кат калтырган. Трамптын кеңешчиси Себастьян Горка бул тууралуу жарыялап, кат президенттин столунда сакталып турганын билдирди. Горканын айтымында бул президент өлтүрүлгөн же өз милдеттерин аткара албаган учурда Венске арналган атайын билдирүү. Аткаминер бул тууралуу маегинде жарыялап, АКШнын администрациясында мураскорлук боюнча деталдуу протоколдор бар экенин баса белгиледи. Марко Рубио Кытайга башка ат менен учуп келген. Техникалык жактан алганда АКШнын мамлекеттик катчысына Кытайга кирүүгө тыюу салынган. Ал сенатор кезинде эле Кытайды катуу сынга алып, АКШнын Бейжинге каршы санкцияларын жайылтканы үчүн чектөөлөргө дуушар болгон. Бирок мамлекеттик катчы Дональд Трамп менен Бейжинге барган. Wall Street Journal гезитинин маалыматы боюнча бул үчүн Кытайда атын өзгөртүү талап кылынган. Эми Рубионун фамилиясын биринчи мууну Лу деп айтылуучу башка Кытай иероглифи менен белгилет. Булактардын маалыматы боюнча бул айла амал Рубио 2025 жылдын январында кызматка киришерден бир аз мурун ойлоп табылган. Санкциялар тизмесинде Рубио эски жазууну колдонот. Ал эми Рубио ага чектөөсүз саякаттоого мүмкүндүк берет. Баяндамага ылайык, АКШ армиясы Иран согушу учурунда болжол менен 1100 алыс каралык катуучу канаттуу ракеталарын колдонгон. Бул анын дээрлик бардык запастары. Мындан тышкары 1000ден ашык Томагавк канаттуу ракеталар атылган. Бул Пентагондун жылдык сатып алуусунан 10 эсе көп. Армия ошондой эле 1300дөн ашык Патриот абадан коргонуу ракеталарын колдонгон. Бул 2025 жылдагы өндүрүштүн 2 жылдан ашык мөөнөтүнө барабар. Мындай запастарды толуктоо үчүн АКШга бир нече жыл талап кылынат. Lockheed Martin учурда жылына болжол менен 650 Патриот ракетасын чыгарат жана өндүрүштү 2000ге чейин көбөйтүүнү пландаштырууда. Бирок бул татаал милдет жана тармак Трамп талап кылгандай тез кеңей албайт. Израилдин аба соккулары Ливанда 7 унага тийди. Алардын үчөө Бейруттун түштүгүндөгү негизги жолдо 12 адам, анын ичинде бир аял жана анын 2 баласы каза болду деп билдирди Ливандын саламаттыкты сактоо министрлиги. Израилдин аскерлери түштүктөгү 6 айылдын тургундарына эвакуациялоонун айтканынан бир нече саат өткөндөн кийин Ливандын түштүгүндөгү бир нече аймактардагы Хезболланын инфраструктурасына сокку урганын билдиришти.
Трамптын администрациясы 1948 жылы Израиль түзүлгөндөн бери согуш абалында болгон эки коңшунун ортосундагы жылышка жетишүүгө аракет кылып жаткандыктан Ливан менен Израиль бейшемби күнү Вашингтондо дагы бир түз сүйлөшүүлөрдү өткөрөт деп пландаштырылууда. Пентагон Польшага кошумча 4000 аскер жөнөтүүнү жокко чыгаруу чечимин кабыл алды. Пентагон күтүүсүздөн Польшага брондолгон бригаданы жайгаштырууну токтотуп, президент Дональд Трамптын АКШнын Европадагы катышуусун азайтуу планын ишке ашыруудагы маанилүү кадамы болуп калды. Мындай кадам Германиядан 5000 аскердин чыгарылышы жарыялангандан кийин жасалды. Бул чечим Трамп Германиянын канцлери Фридрих Мерстин Ак үйдүн АКШ-Иран согушун жүргүзүүсүн сынга алуусуна макул эместигин билдиргенден кийин жарыяланды, деп билдирет Wall Street Journal гезити. Пентагон узак мөөнөттүү максаты кадимки коргонуунун негизги жүгүн европалык өнөктөштөргө оодаруу жана АКШнын континенттеги аскердик ролун азайтуу экенин билдирди. Украинага каршы ири чабуул 24 сааттан ашык убакыттан бери уланып жатат. Харьков, Полтава облусу, Киев, Одесса жана Украинанын батышындагы буталарга сокку урулганы кабарланды. Кампалар, логистикалык борборлор, энергетика жана аскердик инфраструктура бутага алынды. Зеленскийдин айтымында Орусиянын куралдуу күчтөрү акыркы 24 сааттын ичинде Украинага 1560тан ашык дрон учурган. Бул акыркы учурдагы эң ири чабуулдардын бири. Кличконун айтымында 15 май Киевде борбор калаага жасалган эң ири кол салуунун курмандыктарын эскерүү күнү деп жарыяланды. Киевде мамлекеттик желектер түшүрүлүп, бардык көңүл ачуучу иш-чаралар жокко чыгарылат. Азырынча 7 адамдын каза болгону кабарланууда. Куткаруу операциясы уланууда. Украинанын президентинин аппаратынын мурдагы жетекчиси Андрей Ермак Киевдин жанындагы кымбат баалуу турак жайларды куруу учурундагы акча каражаттарын адалдоо боюнча ишке байланыштуу сотто камакка алынды. Сот Зеленскийдин жакын досу жана Украинанын президенттик аппаратынын мурдагы жетекчиси Андрей Ермакты мүлктү адалдоо иши боюнча камакка алды. Сот күрөөнү болжол менен 3,1 миллион доллар деп белгиледи. Бирок прокуратура башында 180 миллион сураган. Тергөөчүлөр бул иш 460 миллион гривен адалдоо менен байланыштуу деп эсептешет. Ермактын өзү айыптоолорду негизсиз деп атап, күрөө төлөөгө каражаты жетишсиз деп билдирди. Бирок кийинчерээк ал күрөө үчүн акча чогултууга жардам бере турган жетиштүү тааныштары жана достору бар экенин тактады. Куба бийлиги өлкөнүн күйүүчү май запастары түгөнгөнүн жарыялады. Бизде мунай же дизель майы таптакыр жок, деди Кубанын энергетика министри Висенте де ла Олеви. Анын айтымында бул аптада электр энергиясынын өчүрүлүшү кескин көбөйүп, Гаванада жана анын тегерегиндеги аймактардагы күнүнө 20-22 саатка созулган электр жарыгы өчүрүлдү. Кырдаал, азык-түлүк жана дары-дармектин жетишсиздигинен улам ого бетер курчуп баратат. Учурда Кубанын энергетикалык системасы жалаң гана жергиликтүү мунай, жаратылыш газы жана кайра жаралуучу энергия менен иштейт, деп белгиледи ал. АКШнын блокадасына карабастан Куба күйүүчү май импорттоо боюнча сүйлөшүүлөрдү улантууда. Бирок бул аракеттери АКШ менен Израилдин Иранга каршы согушунан улам дүйнөлүк мунай бааларынын кескин жогорулашынан улам татаалдашууда. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму MV Hondius менен байланышкан хантай вирус инфекциясынын 11 учурун каттады. Алардын 8-и Ан штаммы. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму жарыялагандай, азырынча хантай вирус инфекциясынын 11 учуру катталган. Анын ичинде 3-ü каза болду. Бардык учурлар голландиялык MV Hondius круиздик кемесинин жүргүнчүлөрүнүн жана экипаж мүчөлөрүнүн арасында аныкталды. 11 учурдун 8-и лабораториялык жактан аныкталган. Ал башка түрчүлөрдөн айырмаланып, адамдан адамга жугат. Дагы 2 учур ыктымалдуу деп эсептелет жана бирөөсү ийгиликтөнүүдө. Уюм дүйнө калкына инфекция жугуу коркунучун төмөн деп баалоону улантууда. Бирок кемедеги жүргүнчүлөр жана экипаж үчүн коркунуч орточо бойдон калууда. Берүүбүздүн аягында аргентиналык телеканал уфологду келгиндер жөнүндө сүйлөшүүгө чакырган. Бирок жаңылышып, уфологдун ордуна урологду эфирге чакырып алышыптыр. Сиздер бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктар түрмөгү менен тааныша алдыңыздар. Саламатта калыңыздар.